Лондонда Казакстандык инвестициялык дүйнө форумунда өлкөнүн жаңы инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү тааныштырылды. Иш-чарада ушуну менен бирге республиканын жигердүү өнүгүп келе жаткан экономикалык тармактарынын келечеги да талкууланды. Казакстандык делегация өлкөнүн экономикасын ийгиликтүү диверсификациялоого жана ааламдык системаны интеграциялоого зарыл болгон британдык инвестицияларга кызыгуусун билдирди. Было доведено до Британиялык компанияларга өлкөбүздөгү мол мүмкүнчүлүктөр менен Казакстанга каржы багыттоонун эффективдүү жактары айтылды. Мамлекет тарабынан жасалып жаткан колдоолор тууралуу да кеңири сөз болду. Оказана максимальная поддержка. Сейчас британский бизнес воспринимает совсем по-другому. Азыр британиялык бизнес Казакстанды башка жагынан кабыл алышат. Биринчиден, Doing Business талдамасына ылайык, аймакта биздин рейтингибиз өтө жогору. Анын үстүнө Казакстан аркылуу Кытай, Борбор Азия, Орусия сыяктуу ири рыноктарга жол ачылат. Форумга иштетүү, айыл чарба, химия, тоген өнөр жайы жана каржы тармактарында, ошондой эле металлургия, альтернативалык энергетика, логистика жана санариптик технологиялар багытында ийгиликтүү иштеп келе жаткан 200дөн ашуун компаниянын башчылары катышты. Иш-чарада Астана эл аралык каржы борбору да көңүл сыртында калган жок. Дүйнө азыр Казакстан тууралуу мурункудан да жакшы билет. Азыр өлкөнү таанытуу үчүн эң мыкты жарнамалар жүрүп жатат. Кең көлөмдүү инвестициялык мүмкүнчүлүктөр бизнесмендерди кызыктырбай койбойт. Бир кур бир жол демилгеси кандай натыйжа берерин көргүбүз келет. Ошондуктан Казакстандагы долбоорлорго инвестиция салууга даярбыз. Бүгүнкү күндө Бириккен Королдук Казакстандагы ири инвесторлордун бири. Көз карандысыздык жылдардын ичинде Британия Казакстанга 13 миллиард АКШ доллар көлөмүндө каржы багыттаган.